Ташиевдин өкүл баласыз дегендер көмүр кенде талашып жатат. Дал ушундай даттануу менен аптанын шейшемби күнү колдоруна плакат көтөргөн бир топ жаштар жана аксакалдар Борбор каладагы Свердлов сотунун алдына барышты. Ош шаарынын Ноокат районуна караштуу Кичигалай айылынын жашоочуларыбыз деп тааныштырган тургундар 2 ашу ашып Бишкекке барууга кийим жана эмне көйгөй жетеледи десеңиз, анда алдыда иликтеп жиликтеп берейин. Баткен облусунун Кадамжай районунда жайгашкан Ууташ көмүр кени боюнча 2018 жылдан бери тактык жаралы элек. Аталган кендин негиздөөчүсүнүн бири көз өткөндөн бери талаш жаралып келүүдө. Ууташ кени 2017 жылы Алтынбек Насиров, Шабдан Алимбаев жана Адилет Жунушалиевтер тарабынан негизделет. Тилекке каршы Шабдан Алимбаев бул дүйнөдөн өтүп кетет. Маселе көйгөй, талаш, наразычылык, бири-бирин каралоо, митингдер мына ошондон кийин башталат. Мында маркум акционердин жакыныбыз дегендер кенди талашып келет. Бирок берки 2 акционер Шабдан Алимбаевтен өлүм алдынан ишеним кат алып, аны видео тастыктама менен да бекемдеп коет. Ошентип мурунку 2 негиздөөчүдөн 2018 жылы кенди Салтанаткан Маматовага өткөрүп беришет. Учурдагы кендин ишин дал ошол айым иштетип келүүдө. Жакынкы 2 айда Ууташ көмүр кени юстициядан ысман тоо болуп каттоодон өткөн. Маселе мына ушунда. Кендин акционеримин деп тааныштырган Токтосун Жамалов болсо муну мыйзамсыздык деп эсептейт жана ал соттон адилеттүүлүк күтүп жатканын айтты. Бул ишке Токтосун мырза УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиевдин өкүл балдарыбыз деп өзүн тааныштырган адамдар аралашып жатканын айтууда. Деген менен экинчи тарап же учурдагы кендин ээси жана 2 акционер муну карандай калп деп айтышты. Бул күнү тактап кетсем 21 сентябрда таң эрте 2 ашу ашып келген тургундар түз эле Свердлов райондук сотунун алдына чогулушту. Колдоруна түрдүү плакаттарды көтөрүп алышкан. Анда рейдерлик жол менен басып алууга жол бербейбиз деген өңдүү жазууларды көрүүгө болот. Алардын жалгыз үмүтү соттон акыйкат чечим чыкса дешет. Ташиевдин өкүл балдарыбыз дегендер көмүр кенди тартып алганын айтып, акыйкатты корномойун аркага жол жок деп көшөрүшүүдө. Биздин бул жерге келгенибиздин себеби чындык бар бекен, же жокпу деген ниет менен келип атабыз. Биз мына ушул турган адамдар бардыгыбыз 90га чыккан адамбыз. Чындык бар бекен деп ошо көмүр кенди өлгөн бала өлүп калды, артында 6 бала ыйлаган бойдон жетим калды. Онун ыйын ким угат? Onun ıyın bir uçu adam var mı? Yok bu deyip kalıştık mı biz gelip oturarız. Bu yerde aksakallar. Анда сөз башынан болсун. 2017 жылы Ууташ көмүр кенин Алимбаев Шабдан, Насиров Алтынбек, Жунушалиев Адилет аттуу 3 жаран негиздеген. Кен ишке кирбей жатып ызы-чуу башталат. Ал арада негиздөөчүлөрдүн бири Алимбаев Шабдан каза болуп кетет. Анын көзү өтүп кеткенден кийин жасалма документтердин негизинде Маматова Салтанат аттуу айым өзүнө өткөрө салат. Ага Ташиевдин өкүл баласыбыз деп өзүн тааныштырган Дубанов Болот менен Жумашев Айбек жардам берет. Алар Госгеологиянын жетекчиси биздин колдоо деген сөздөргө чейин айтышыптыр. Госгеологиянын директору Сатыбеков Мелис мыйзамсыз Ууташ көмүр кенине таандык лицензияны ысман тогул өткөрүп берип атат. Бүгүнкү күнү Сатыбековдун кылган иштери толук мыйзамсыз. Мен угушума караганда Ташиевдин өкүл балдарыбыз деп 2 бала барып аралашып өткөрүп атат. Биз 20 000 доллар бергенбиз деген сөздү угуп атабыз. Мында чогулган жарандар жана акционерлер Ууташ кенин кайтарып алуу үчүн башкы прокуратурага чейин арызданышкан. Ал жактан баштапкы негиздөөчүлөрдүн пайдасына чечилет. Тагыраагы кенди өткөрүп алууда мыйзам бузуулар катталган деген чечим чыгарып беришкен. Мындай болбойт, такыр мыйзамдуу болуш керек да. Мен айтарым ошол. Сиздер айтып аткан жасалма документтер менен өздөрүнө өткөрүп алган. Мына 4 заключение турат. Ош областында 2 жолу биз Ноокат район сотунан 2 жолу утуп атабыз. Ош областық сотунан 2 жолу чечим чыгып атат. Буга эми карабай туруп өткөрүп кетип атпайбы? Бул толук Мел Сатыбековдун күнөөсү. Чогулгандар УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдошту. Кенди тартып алууга аракет кылып жаткандарга чара көрүүнү талап кылып жатышат. Андай болбосо турганыбыз турган дешүүдө. Мына ушул материал коомчулукка чыгаары менен экинчи тарап катары өздөрүн көрсөткөн акционерлер биздин телеканалга кайрылып калышты. Эми алардын да үнүн чагылдырып берели. Наразы пикирлерин билдирип келген бул жарандар жогоруда айтылган маалыматтардын баары чындыкка дал келбейт деп жатышат.
Тагыраагы кенди өзүнө каттатып алган Салтанат Маматова айым бардык иш кагаздары мыйзам чегинде бүткөнүн айтууда. Ал Тургай көмүргенди негиздеген адамдар өз каалоору менен мага өткөрүп берген деп билдирди. Сизден сураныч, Камчыбек Кадыршаевич, биздин документибизди баарын текшериңиз. Сизге барышка биз даярбыз. Сиз бизди кабыл алсаңыз, биз бар жогун көрсөтөбүз. Бар жок далилдер өзүнүн ордунда. Эгерде биз күнөөлүү болсок, бизди тартың жазага. Эгерде биз күнөөлүү болбосок, анда ушуларды тартың. Юстиция бар жогуна документтер жатат. Кандай ушу акча менен бар жокто бүтүрүп атпайбы? Акча менен прокуратураны басып атат, акча менен сотто басып атат, акча менен бар жокто басып атат. Бар жок акча ойноп атат. Кана бу жерде чындык жок. Бар жок коррупция болуп атат бу жерде. Уже жадап бүттүк мындан. Кара алтын өндүрүүчү ишкананы негиздегендердин бири Алтынбек Насиров да комментарий берди. Ал өз каалоосу менен кенди өткөрүп бергенин айтууда. Бул жерде эч кандай деле Ташиевдин өкүл балдары аралашкан жок. Ал Тургай кенди ачкандардын бири Шабдан Алимбаев дагы көзү тирүүсүндө бул талашуу боюнча видео кайрылуу жолдоп кеткен дейт. Доверенность жазып бергенмин. Ошол ишенимдин каттын негизинде Насыров Алтынбек жооп берет. Мен ал жигитке ишенем. Ошол жигит кандай десе ошол. Азыр ден соолугуна байланыштуу эч жака чыга албай атам. Сураныч ушу Насыров Алтынбек эмне десе ошону негизинде ишти алып бара бериңиздер. Айтсак, учурда Уташ кени Адилет министрлигинде ысмантоо деп катталыптыр. Негизи бул кен иштеп баштагандан бери эле талаш тартыштар менен коштолуп келет экен. Дал ошол себептен бул маселени териштирүү үчүн бир канча тийиштүү тараптар иликтеп келет. Ага карабай бул чуулгандуу чырдуу ишке чекит коюлбай жатат. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.